Пайғамбарыбыз жөн эле кетип баратат сахабалар пайгамбар эмне дейт десе, мен силерге эң жаман адам кандай болот айтайм, же болбосо ошол адамды силерге сүрөттөп берейинби деген тариза айтат экен. Анан сахабалар унчукпастан ооба деген жок экен. Же болбосо мындай айтыңыз я Расулалла деп оны жутунбастан сүкүт кармытып пайгамбар түшүндү. Анткени сүкүттүн өзү, токтоп туруштун өзү макул болгондун белгиси да, туурабы? Улантып ач көз, ал ач көз дейт. Катаал, менсиңе теке бер адам. Мен бул жөнүндө айтып бердим көчөгөн, туурабы? Мына эң жаман адам дейт. Негизи эле сараң адамдарга этият болгула да. Мисалы, сараң адамга кыз бербегиле дейт. Ошол мезгилде сараң адам менен дос болбогула дейт. Сараң адам менен бирге иш кылбагыла дейт. Эми ал ойлошума бул сарамжал адам да жок. Бул сараң деген бөлөк, сарамжал деген бөлөк. Мындай айтканда сараң өзүнө да өзгөгө да пайдасы жок деген сөз да. Чогултөр Плюшкинди окудуңар беле? Чогултөр субханалла, мертвые души деген бар беле? Биз мектепте аябай окуганга окшойбуз да. Ошол жерде мисалы алса, эмне экен Плюшкин жөнүндө бар, бар нерсени чогултуп берген, керектүү да кереги жок нерсени, туурабы? Сараңдык бул өзү өзгөчө жаман нерсе. Сараңдыктын эң жаманы менде болсо, тигинде болбосо деген жаман да. Эң сараң менде болсо, анан тигинде болуп калган болсо, эмнеге берилип калды? Бул да бир нерсе көрө албастыкка өтүшү мүмкүн, туурабы? Мен ошол мезде кээ бирде адамдар көрө албастыгын билгизип коюшат да, билесиңер кантип? Кайдан эле таап атасың дейт го. А бул открытый формада көрө албастыктанчы. Ошондой нерселер болот. Карагыла. Эми катаал дейт. Катаал деген нерсеси